Аллахтын ысмы менен. Аллахтын элчисине салам жана салаваттар болсун. Арадан көптөгөн жылдар өттү. Муса эр-жигит болуп чоңойду. Ал эми Бану Исраилдин коргоочусуна айланыш керек болчу. Ал ушуну каалачу. Бирок анда Бану Исраилди жек көргөн атасына каршы чыгып калат. Ошентсе да ал кордук көргөн Бану Исраилдин эзилген кулдарына жакшылык кылгысы келчү. التي كستها الذلة والخنوع. Аларга ырайым кыл дейсиң. Мага ким ырайым кылат? Алар кул тегиндер. Өлүккө кул болуп калышат. Алар атама кыянат кылышкан. Ырайым деген болбойт. Ансыз деле желдеттериңиз зулум кылып жетишат. Бирок Муса аларга жан тартып жатыптыр. Бүгүн бир ауышканын жонунан ташталып, курулушка чейин көтөрүп барыптыр. Ушул сарайда чоңоюп, эң чүйгүн тамактарды жеп, эң таттуу шараптарды ичип, жумшак төшөктө жаткан Муса кече өзүнүн тамагын кулдар менен чогуу жеген эмиш. Аны ушул сарайга алып келип, бапестеп чоңойткон сенсиң. Эми мунун бийлик ишине аралашып жатат. Ал деген Өчүрдө ушунда. Коргоо эле келесиң. Өлгөнгө чейин коргойсуңбу? О, Муса, 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 балее болдуңбу сен башыма? ырайымдан эчим кемиген эмес, падышам. Макул. Анткени Кудайлар дагы ырайым кылат. Мен сенин кудайыңмын. Мен Бану Исраилдин кудайымын. Сени Кудай жалгасын. Муса, сен себептүү фараон бизге бир аз жеңилдик берди. Кудай жалгасын сени. Бану Исраил кулдарынын коргоочусу Муса көп жашасын. 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 Муса солих, жакшы пенде болчу. Ал эч качан буттарга сыйынбады. Бирок атасы фараон жана дин башчылар күн сайын бул кудайларга сыйынышат эле. Муса болсо алардын адашууда экенин сезе баштады. ولم يكن فرعون يطلب من موسى الذهاب معه إلى المعبد مثل باقي أولاد فرعون. Ушул Кудайдын айкелин сатып алчы. О Муса, сени Кудайлар колдосун. Муну сатып, акча таппасам, бала чакам ачка калышат. Сатып алчы, о Муса.
Эмнеге сындырдың? О Муса, ал менин акчам эле го. Акча? Эми сындыра бер. Муса, мага десе талкалап сал. Сарайда тараган сөздөн Муса таң кала түштү. Мураскор анын иниси болотмуш. Эмнеге мен эмес? Мен тунуу болсом, деп ойлонду Муса. وتساءل موسى Бул суроого миң ойлонсо да жооп таба албады. وهو أحق بالعرش منه. Акырында тоокел деди дагы Асия менен фараондун өзүнөн сурайын деп чечти. ولعبت الأفكار بعقل موسى. Ооба. Иниңди мураскор кылам. Себеби ал менин өз балам. Айтуунун кереги жок го дейм, падышам. Керек болсо ал кичинекей Кудай. Мен анын колуна тактымды жана кулдарым Бану Исраилди тапшырганымда ал бардыгынын Кудайына айланат. مولاي Болду эми фараон. ذاك كلاما Муса, сен билбеген бир чындык бар. Ооба. Сен билбеген чындык бар. Балам, дин башчыга барып, мен киммин деп сурасаң, бардыгын айтып берет. Мен айта албаймын, жүрөгүм чыдабайт. Мен дагы айта албаймын. Муса дин башчыга барды. Дин башчыга бардыгын айтып берди. بكل شيء Бирин калтырбай айтты. بكل شيء. Кыздар Нил дарыяда кир жууп жатып, жээктен сандык таап алышат. Ошол сандыктын ичинде сен бар болчусуң. Менимче, сен Бану Исраилдик бир үй бүлөнүн баласы болсоң керек. Анткени ошол жылдары фараондун атасы баардык ымыркайларды өлтүрүүгө буйруган эле. Ошондо коркуудан эмне кылаарын билбеген атаң сени сандыкка салып, сууга агызышкан деп ойлойм. قد نجياك بهذه الطريقة من يد الفرعون. Муса. Муса. Эмне болду? Эмнеге көзүңдө жаш, жүзүңдө кайгынын көлөкөсү? Кир ичкери. Көз жашымды көрүүгө жүрөгүм чыдабайт. Имран, туруңуз, Муса келди. لقد جاء موسى Муса, Муса ыйлап жатат, о Имран. Муса. Сага эмне болду? Муса Юкабит менен Имранга болгон окуяны айтып берди. Ошондой, дин башчы айткандын баары чын. Сен Бану Исраилдик үй бүлөнүн баласы болосуң. Сенин чыны катенең биз болобуз, о Муса. Сени дарыяга ташта деп Аллах дилиме салган эле.
Анан Аллахтын амири менен сен бардык эмизүүчүлөрдөн бей койдуң. Биз сени желдеттер союп жиберет деп корккон элек. Фараон сени өлтүрүүнү каалады. Аллах тирүү кулуңду каалады. Анан Аллахтын каалоосу чыгып чыкты. Сен апаңдан башканы эмбей койгондо Аллах сени бизге кайтып берген. Көрсө Аллах сенин кулдардан башкача жашоодо жашашыңды каалаган экен. Анан сарайда чоңойдуң, күчтүү, билимдүү болдуң. Аллах Таала Бану Исраилди фараондон куткарууну каалады. Фараон инсан перзенти боло туруп, өзүн Кудай деп билет. Чынында жалгыз Аллахтан башка Кудай жок. Фараон капыр. Капырлар буттарга сыйынышат. Аларга арнап курмандык союшат. Чынында курмандыкты Аллах үчүн гана союш керек. Аллах сенин жана бардыгыбыздын Кудайыбыз, бабаларыбыз Ибрахим, Исхак жана Якубтардын Кудайы. Кулдардын көбү сени ээрчигенин көрүп, Аллахка шүгүр келтирем. Мен да Аллахка шүгүр кыламын. Сенин ошол таш кудайларга сыйынбай чындыкты изегениңе. Таш кудайларга жүгүнүү Аллахка шерик кошуу болот. Аллах сени бизге кайтып берди. Балам, мунун фараондун айтканы да ырас болуптур. Эми ал сага эч нерсе кыла албайт. Муса? Бул сенин эжең Мариям. Аны менен келген агаң Харун. Апа, эмне деп жатасыз? Сырыбызды ачтыңызбы? Эч кандай сыр калбады, кызым. Муса бардыгын билди. Чын элеби? Чын эле Муса бардыгын билдиби? О, сүйүктүү иничегим. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Муса жөнүндөгү сөздөрдү угуп жатасыңарбы? Кандай сөздөр экен? Адамдар айтып жатышат, Муса фараондун баласы эмес экен. Чыныгы ата-энесине кайтып келген имиш. Эмне? Анын ата-энеси ким экен? Имран менен Юкабит деп жатышат. Анда Муса мисирлик эмес, Бану Исраилдин баласы болуп калган. Так ушундай. Анын кулдарга жардам берип, абышканын ташын өз жоонуна көтөрүшүндө, өз тамагын кулдар менен чогуу жегенимде бир мандем бар деп жүрчүмүн. Ошону айтсаң, ушундай боорукер пакиза инсан фараон сыяктуу залымдын урпагы болушу мүмкүн эмес болчу. Эмнелерди былжырап отурасыңар? Иш маалында. Иштегиле.
كلمت موسى وعيسى باسمك اتكلم يا الله. كلمت موسى وعيسى باسمك اتكلم